23 апрель. Шаарыңыздын жыргалчылыгы үчүн кам көрүңүз. Ысрайылдын Кудайы, Себойот Теңир, Иерусалимден Бабылга өзү кетирген бардык туткундарга мындай дейт: Үйлөрдү куруп, ошол үйлөрдө жашай бергиле. Бактарак отургузуп, анын жемиштерин жегиле. Мен силерди туткундап алып барган шаардын жыргалчылыгы үчүн кам көргүлө. Ал үчүн Теңирге сыйынгыла. Анткени шаарга жакшы болсо, силерге да тынчтык болот. Жеремия 29 бөлүм 4-5 жана 7 аяттар. Эгерде Кудайдын Бабылдагы туткундарын айткан бул сөзү чындык болсо, анда Бабылга окшогон дүйнөдө жашап жаткан машаякчылар үчүн мындан да көбүрөөк туура көрүнөт. Эгер бул чындык болсо, анда биз эмне кылышыбыз керек? Күнүмдүк турмушта жасалышы керек болгон нерселерди жасай беришибиз керек. Үйлөрдү куруп, бактарак отургузуп, жашай беришибиз керек. Эгер сиз муну жөн эле элге көрүнүш үчүн эмес, адамдардын мактоосун алыш үчүн эмес, чыныгы падыша үчүн жасап жатсаңыз, анда бул нерсе сизге эч кандай жаман таасирин тийгизбейт. Кудай сизди жиберген жердин жыргалчылыгы үчүн кам көрүңүз. Өзүңүздү Кудай тарабынан анын даңкы үчүн жиберилгендей элестетиңиз. Анткени чынында эле ошондой. Шаарыңыз үчүн Теңирге сыйыныңыз. Шаарыңызда улуу жана жакшы нерселер болуш үчүн сураныңыз. Бул Кудайдын күчү менен жана анын даңкы үчүн болушун сураныңыз. Шаарыңызга материалдык жыргалчылыктан да 1000 эсе керек болгон негизги максаттан көңүлүңүздү албаңыз. Машаякчыларды көптөгөн кыйынчылыктар, өзгөчө түбөлүк азаптар ойго салат. Түбөлүк азап шаардын башына келе турган эң чоң коркунуч. Ошондой болсо да, Кудай да, анын адамдары да шаардын ден соолугуна, коопсуздугуна, өсүп өнүгүшүнө жана эркиндигине кайдыгер карашпайт. Баарыбыз эле ушул нерселерди каалайбыз. Иса айткандай, өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй. Матай 22:39. Чындыгында Теңир шаарга жакшы болсо, силерге да тынчтык болот деп айтуу менен, шаарга болгон сүйүү бул өзүңүзгө болгон сүйүү экенин айтып жатат. Бул нерсе биздин келген болгон багытыбыздан баш тартабыз дегенди билдирбейт. Петр машаякчылар бул дүйнөдө жолоочу жана келгин деп айтат. 1 Петр 2:11. Ал эми Павыл болсо, биздин мекенибиз асманда дейт. Филиппиликтер 3:20. Чындыгында бул дүйнөдө анын өзүнө тартып турган азгырыктарынан болгон эркиндигибизди жоготпой, аны туруктуулук менен сактасак, ал үчүн эң сонун жакшылыкты кылган болобуз. Еврейлер 13 бөлүм 14 аятка ылайык, келечектеги шаардан алынган баалуулуктар менен өзүбүздүн шаарыбызга эң жакшы кызмат кылганга аракет кылабыз. Шаарыбыздын тургундарын Галаттыктар 4:26дагы жогорку Иерусалимдин тургуну болууга канчалык көбүрөөк үндөсөк, шаарыбызга ошончолук жакшылык кылган болобуз. Ошондуктан келгиле көптөгөн жакшы иштерди кылалы. Муну көрүп, жаныбыздагы адамдар да биздин падышабыз менен жолугууну каалашсын.